Жашоону көрккө бөлүп, маанисин арттырган байоо сезим балдарга көңүл бурулуп, көмөк көрсөтүлгөнүнө Бишкек шаарынын тургуну Нуржан Алиева чын дилинен ыраазы. 4 баласын жалгыз өзү тарбиялаган күйүмдүү эне баш аягы 81 000 сом жөлөк пул алды. Мага мындай неожиданный сюрприз болду десем болот да. Ылайым ушундай бизге окшогон үй бүлөлөрдүн балдары ыйлабасын деп тилейм. Акчалай жардам Ордо калада жана Чүй областындагы атасы жок оор шартта жашаган балдарга берилди. 180 баланын айрымдарына өткөн жылдын эсебинен толук 1 жылдык жөлөк пулу ыйгарылса, кээ бирлери акыркы 6 ай үчүн алды. Жалпысынан республика боюнча 355 балага 8 552 000 сом жөлөк пул берилди. Бул үчүн мен ушу биздин өнөктөштөрдү, биздин ушул кайрымдуу фондторго дагы ыраазычылык билдирмекчимин. Ушу мамлекеттик саясатты колдоп, ушу мамлекеттеги болуп аткан иш-чараларга колдоо көрсөтүп, ушундай иштерди аткарып аткандыгына. Министрлик жаңы конуштарда жашаган өтө муктаж үй бүлөлөрдүн балдарына да мамлекеттик жөлөк пулдарды берүү, баланы асырап алуу процессин жеңилдетүү, чет жердеги мигрант ата-энелердин балдарын тыкыр көзөмөлдөп, алардын укугун коргоо, балдарды зомбулуктан сактоо сыяктуу маселелердин үстүндө иш алып барууда. Ошол оор турмуштук абалда турган балдардын жагдайыны жеңилтүү жана алардын укуктарын коргоого, аларга тиешелүү шарттарды түзүү боюнча, системдүү иш-чараларды жүргүзүү боюнча атайын бизде база иштелип чыкты. 5 районда азыр биз тест режиминде пилот өткөзүп атабыз. Анын жыйынтыгы боюнча бүт бүчүлүштүктөрдүн жоюу менен жалпы Кыргызстанга жайылтмакчыбыз. Мамлекет башчысынын ата-энеси жок, оор турмуштук абалда калган жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды колдоп, аларга камкордук кылуу демилгесин кайрымдуулук фонддорда кубаттап колдошууда. Өлкөдө 3,5 миңден ашык кайрымдуулук фонду бар. Алардын бири ай сайын 500дөн ашык ата-энеси жок балдарга акчалай жардам көргөзүп келген Ас-Санабил кайрымдуулук фонду. Тагдырдын оор сыноосуна кабылып, атасынан эрте ажыраган жаш балдарга акчалай жардам жана көңүлдөрүн көтөрүү максатында майрамдык программа сунуштадык. Бул иш-чара Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги менен биргеликте өкмөттүк деңгээлде уюштурулду. Муну менен катар эле региондордогу бизге катталган, бизден жөлөк пул алган балдарга майрамдык маанай тартуулайбыз. Балдар биздин бактыбыз аттуу иш-чарада аруу дүйнөлүү балдарыбыз бактылуу болуп, күлкүсү гана жаңырып турсун деген каалоолор айтылды. Жашообуздун маңызы болгон балдарыбыз эч убакта муңайып кайгырбасын. Ар убак көңүлдөрү бүгүнкүдөй куунак, телегейлери тегиз болсун. Кыял Шаршеева, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.